Мынакей өзгөчө маалыматтарга сиздер менен бирдикте күбө болдук. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Башында айтып өткөндөй эле бүгүн өзгөчө бир маанилүү маселелерди козгогон, сиздер үчүн дагы биз үчүн дагы керектүү болгон маалыматтарды берүү үчүн биздин студиябызга атайын коногубуз дагы келип калган. Башкача айтканда туура тамактануу боюнча, ашыкча салмактан арылуу боюнча бул көйгөйлөр сиздер дагы түйшөлтүп жаткан болсо, анда бул маек бир гана сиздер үчүн болот деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Ал эми келген коногубуз менен тааныштырып өтө турган болсом, ушул туура тамактануу боюнча адис сиздерге кеңири маалымат бере турган диетолог бүгүн бизде конокто Тунукай Рысова эжекебиз. Саламатсызбы? Кутман тагыңыз менен дейли. Ушул туура тамактануу деп сөзүбүздү баштап атабыз да, негизи эле туура тамактануу деген кандай? Туура тамактануу деген эмне? Негизи туура тамактануу керектүү витаминдүү бизге пайда алып келген тамактар менен өз убагында тамактануу. Минимум мисалы 3 маал тамактанып, керектүү витаминдер, микроэлементтер менен организмди толуктоо. Анан азыркы учурда негизи эле ушул биздин өлкөдө сиздин мындай баамыңызга караганда туура тамактануу канчалык деңгээлде аткарылат? Тилекке каршы биздин өлкөдө аябай эле бир именно мен ойлойм да, туура тамактанууга дагы мамлекеттик деңгээлде бир кандайдыр бир программалар, кичинекей бир роликтер дагы коюлса деп ойлойм. Себеби чындыгында тамактануу боюнча элдин бир аз билими жок болуп атат да. Өткөндө дагы бир ушинтип бир телеканалдан айтсам, баары жаман көрүшүптүр да. Кандайча биз туура тамактанууну сен жана кылбайсың, сенин эле билимиң бар, биздики жок деп. Ошентип аябай бир арданышыптыр да. Бирок чындыгында бул көптөгөн оорулардын пайда болушу дагы бул ошонун далилдейт да. Биздин өлкөдө негизи тамактанууга болгон билимдин бир аз чындыгында аз жанагындай аксап атат да. Ошондуктан мен дагы ошол аябай бир өзүмө мындай кандай десем миссия деппи, ушунчалык мындай элге ошол тамактануу боюнча билим мындай бергим келет. Атайын Инстаграмдан дагы баракча ачып, тамактанууга көбүрөөк көңүл бөлүп. Себеби чындыгында баардык оорулардын, мисалы 90% оорулардын баштапкы себебини карасак, бул тамактануунун натыйжасы да. Анан ушул көбүнчө сиз ошол Инстаграм аркылуу дагы элдер менен байланышып, баарлашып, кеп кеңешиңизди берип келесиз. Анан алар дагы көбүнчө өздөрүн кызыктырган, өздөрүн түйшөлткөн суроолорун берсе керек. Анан көпчүлүк эл кайсы суроону көбүрөөк беришет, көбүнчө эмнеден жабыркап келишет? Ошол эле жана айткан туура эмес тамактануу натыйжасында биздин өлкөдө кант диабетинин эсеби чындыгында көп. Дүйнөлүк деңгээлде салыштырганда дагы башка өлкөлөргө караганда бизде кант диабетинин пайда болуусу саны көбөйүп атат да. Аябай өкүнүчтүүсү бул мурда мисалы 40-45 жашта кант диабети жолуктурса, азыр 20-25 жашта дагы биздин жаш кыз жигиттерибизде кант диабетинин пайда болушу. Андан экинчи орунда бул мен аябай ушул акыркы убактарда маани берип калдым. Көптөгөн биздин элде ич катуу деген көйгөй бар экен да. Ичинин катуусу бул дагы аябай бир чоң көйгөй деп ойлойм. Себеби күнүгө адам заңдаганы барып туруш керек да. Бул дагы биздин ден соолук үчүн өтө маанилүү. Себеби заңдаган барбаганда бул организмдин дополнительно кошумча бир уулануусуна алып келет. Аябай мындай мен өзүмдүн жеке катымдан сурагандар ошо ичим катат, кандай кылсам, жумалап барбагандар дагы бар. Бул дагы ошол биздин тамак сиңирүү системабыздагы көйгөйлөрдүн бардыгынан айтат. Андан кийин дагы үчүнчү көйгөй бул биз ошол эндемическая зона деп коет. Биздин топурагыбызда йод жок, биздин азыктарыбызда йод жок болгондуктан бул калкан безинин көйгөйү дагы көбөйүүдө. Ошондуктан мисалы бизде топуракта жок болгондуктан йод, биз деңиз тамактарын дополнительно кошумча дагы
рационубузга өзүбүздүн күнүмдүк тамак ашыбызга дагы кошушубуз керек. Анан ошентип айтсак көп эле мисалы деңиз азыктары эмне бул? Албетте балык, ошол деңиздин чөптөрү. Мен андай жегим келбейт дешет да. Жегиси келбегенде дагы аны рационго кошкондо, күнүмдө аз-аздан кошкондо биздин балдар дагы ошону жеп баштайт да. Албетте анан ата энеси жебеген нерсени балдар дагы жебейт. Анан рационго аз-аздан болсо дагы кошуп, ошол йоддун балансын толтуруп дагы туруу керек. Чындыгында анан ушул туура маалымат жеткирүү үчүн атайын бир ошол эле ТВлардан дагы бир маалыматтар кетиш керек деп калбадыңызбы? Анан негизи эле бул маалымат жетишсиздиктен келип чыгат экен, бул туура эмес тамактануу дагы, Ооба. Ооба, мисалы чындыгында кантип кайдан түшүнсүн, мисалы зыяндуу нерсе кайсы экенин, зыянсыз кайсы экенин. Мисалы сатылып атса эле ушуну жейт экен да деп эле ала беришет да, мисалычы. Муну жесе болот экен да, ошон үчүн сатылып атат деп. Так биз деген негизи өзү ар бир мисалы тарелкабызды карап, эртең менен дагы түштө, кечинде дагы ар бир тамак койгондо бул эмне жеп атам, мындан мен эмне алам, кандай мага пайда алып келет деген ушундай вопрос коюлса, суроо коюлса дейм да. Себеби ошондо адам керек эмес нерсени жебей калат. Ооба. Анан азыркы учурда кант диабетине чалдыккандар ушул жаш курагы абдан бир жаштар көбүрөөк чалдыгып атат деп айтып калбадыңызбы? Анан бунун себеби дагы ошол туура эмес тамактануудан, зыяндуу тамактарды көбүрөөк жегенден болуп эсептелип атат деп айтсак болот. Негизи эле ушул кант диабетин чакырган азыктар эмнелер болуп калат? Бул ошол ундан жасалган тамактардын көптүгү, анан таттуулар. Именно рафиналдалган таттууларда булар кумшекер ошол эле. Ошол мисалы жана да айтып өткөндөй, эгер биз ошол мөө жемиштерге алмаштырсак, мисалы таттууну, анда бул бизге организмге башкачараак таасир берет. Эгер ошол рафиналдалган ар кандай таттууларды өзгөчө мисалы ар кандай булочкилер, ар кандай пакеттелген, ар кандай бир составын окусаң, аябай бир начар таттууларды колдонуп атышат да. Вот ошонун кесепетине күн сайын, албетте бул кант диабети мисалы бүгүн уктап эле эртең турсаң кант диабети болуп калбайсың да. Бул деген күнүмдүк жылдап топтолгон туура эмес тамактануунун артынан ушундай көйгөйлөрдүн пайда болуп аткан. Анан көбүнчө эле биз күнүмдүк жашоодо кофени ичебиз, Бунун деле ден соолукка тийгизген таасири мындай зыяндуу жактары көп экенин деле билип туруп эле кээде ичип алган учурларыбыз болот. Анан ушундай негизи биздин адатка айлантып алган тамак аштарыбыздын ордун башка нерселер менен ошол эле мөмө жемиштер менен толуктап кетсек болот, Ооба. Негизи эле кантип баш тарта алабыз таттуудан дегендей. Бул дагы ошол адам качан баш тартат, качан ошону түшүнсө да, билим да, мен ойлойм, билим болсо постепенно акырындап адам өзгөртөт. Ошо баштапкы нерсе бул билим. Ошону билүү керек да. Анан уже акырындап, албетте айтпайм, все бүгүн эле барып бүт холодильникти алмаштырып саласың, анан эртеңден баштап эле жашылча менен эле мынтип жеп каласың деген болбойт. Акырындап, ооба иногда кээде уже жанагы мурдапкы өзүбүздүн адаттарыбызды нарушать этип коюшубуз мүмкүн. Анда да өзүбүздү жемелебей, кайра дагы ошол хотя бы эч болбосо, мен ойлойм, айтам мындай, айткым келет да, эч болбосо кичинеден болсо дагы жашылчаларды кошуп башташ керек акырындап. Анан мисалы биздин элде дагы бир башкача туура эмес түшүнүк бар, ошо эт, жумуртка дагы зыян депчи. Ооба, баардык нерсенин ашыкчасы зыян. Бирок мисалы майлуу тамактардын өзгөчө бул холестеринди көтөрөт, майлуу жебеш керек, бул давленияны көтөрөт деген бир дагы түшүнүк бар да. Чындыгында холестеринди көтөргөн дагы, давленияны көтөрүлгөн дагы бул биз күндүк тамак ашыбызды жеп жүргөн бул нан, ошол эле таттуулар барып ошол биздин эң негизи биздин тамырлардан зависит этет. Канчалык биздин давление болушубуз, башка бир оорулар менен оорушубуз, мисалы инфаркт, инсульт көбөйүп атпайбы азыр? Мисалы 40 жашта, 35 жашта биздин жигиттерибиз инфаркт, инсульт болуп калып атышат. Бул да ошол сосуд кан тамырларынын бузулуусу да, ошолордун жанагы именно кан барбай калып инсульт болосуң же инфаркт болосуң да. Анан бул дагы ошол баштапкысы ошол углевод, именно нан, анан таттуулар. Таттуу деген ошол кумшекер. Кан тамырдын бузулуусу айланып эле келип, ошол биздин жеген тамагыбыздан, тамактанганыбыздан келип чыгат деп айтсак болот,
Анан ошол эле азыркы учурда энергетикалык суусундуктар дагы абдан популярдуу болуп деп айтсак болобу, жаштар арасында тынымсыз колдонулуп жаткан учуру. Анын зыяндуулугу канчалык? Энергетикага чейин эле биздин жанагы эле кола, фанта ошолордон башталат да негизичи. Азыр мисалы көп элди байкасам, жанагындай көпчүлүк тамактануучу жерлерге барганда сөзсүз уже коласыз адамдар тамактанбай калышкан чындыгындачы. Коласыз тамагы аш болбой калыптыр кээ бирлердикичи. Ушунчалык баягы жеткен да. Анан бул албетте биздин жанагы эле айткандай канчалык ошо энергетик напитоктордо канчалык кант бар, канчалык биздин ошол жанагы эле тамырларды буза турган заттар бар. Булар бардык биздин надпочечки деп коет, ошолордун жасалма иштөөсүнө алып келип, жасалма активдүү иштеп, алардын келечекте жанагы эле дагы гормоналдык гормоналдык бузууларга алып келет. Ошол эле анда тез тамактануучу жайлар дагы деп айтсак болот, адамдын организмине тийгизген, ошол ден соолугуна тийгизген таасири абдан терс. Бул деле ошол именно тез тамактануучу жайларда мисалы майдын ошол рафинатталган майдын кайта кайдалануусу, мисалы жанагы ар кандай жана куурулгандар барбы? Булар эч качан мисалы бир эле кайнатып койбой, бышырып коюп, кайра жаңысын койбойт да эч качан кайра бул бардыгы канцероген, топ канцероген. Бул барып рак ооруларынын келишине түрткү болот да. Анан көбүнчө туура тамактануудан ошол эле салмак кошуу дагы келип чыгат. Анан көпчүлүктү түйшөлткөн суроолордун дагы бири болуш керек, салмактан кантип арылуу керек? Ашыкча салмактан. Анан бул суроого кандай жооп берер элеңиз? Ашыкча салмактан кантип арылабыз? Негизи мага кайрылган бейтаптар негизи мындай дейт да, мен аз эле жеймин, анан бирок салмагын кетире албайм депчи. Бирок ар ким ошол жанагы эле аз эле тамакта жанагы биз айткан углеводдор аябай килокалориясы көп да. Анын артына биз көп мисалы эт, жашылчалар жесек 4 маал, хотя эч болбосо ошентип дагы салмак ташташыбыз мүмкүн да. Мисалы кээ бирлер дагы бир көйгөй эстеп кеткенди айтайын. Биздин көп элдер эртең менен тамактанышпайт. Эртең менен тамактангысы келишпейт. Көптөн мага кайрылгандарчы эртең менен аппетити жок, анан кийин обедке барып бир аз жеп, анан кечки ночной жор башталат да. 6-дан кийин начылып баштайт. Ошол дагы бул эки эле жолу тамакталам аз эле жеген менен бирок ашча салмакка бул түздөн түз жыйынтык берет. Жана баягы өттөгү таштын пайда болуусу дагы бул ошол эртең менен тамактанбай, ар кандай жанагы эле баягы таттуулар, мучнойдун көптүгү, ундун көптүгү таштын пайда болуусу. Мисалы көп уже 40тан өткөн биздин элдерде уже өтү жок да, таштын алтын баягы калп салып таштаган себеби таш пайда болгон. А бизге өт аябай керек орган. Демек ошондо ашыкча салмактан арылуу үчүн дагы аз тамактануу эмес, туура тамактануу маанилүү экен. Туура тамактануу болгондо ошол эле көрүүчүлөргө дагы бир эскертип өтөлү. Эртең менен тамактануу сөзсүз болуш керек. Анан дагы тамактануудан таттууларды, ошол эле нанды азайтышыбыз керек. Анын ордуна жашылча жемиштерди, мөмө жемиштерди көбүрөөк колдонгонубуз оң деп айтсак болот, И суунун балансы бул дагы өтө маанилүү, себеби биздин клеткабыз, ар бир клеткабыз 80% суудан тургандыктан суунун балансы толукташыбыз керек. И кээде жалган эле курсак ачкандай сезим пайда болот. Бул ошол именно организм сууду талап кылып аткан болот, а биз билбей эле мисалы тамак жей беришибиз мүмкүн да. Ошондуктан ар бир тамактын астынан жылуу суу ичүүнү адатка айландырыш керек. Ошондо күн сайын канча өлчөмдө биз суу ичишибиз керек? Негизи дүйнөлүк эксперттердин айтуусу боюнча килограммга 30 мл сууду өлчөп туруп, примерно ошондой да. Ошондо аз салмактуу адамдарга где-то 2 максимум 2,5. Чоң салмак уже ашча салмактар менен 3 литрге чейин суу ичиш керек. Күн сайын. Дагы баса билбей турган нерсе бул жылуу суу ичиш керек. Холодильниктен эмес, музатылган эмес, жылуу суу.
Себеби жана айтып өткөндөй эле тамак астынан дегеним, мисалы жылуу сууду тамак астынан ичип алсак, бул бизди тамакка, биздин өтүбүздү, жанагы эле ашказаныбызды тамакка даярдап, өзүнүн чыгара турган баягылар бар да, мисалы ашказан соляная кислота чыгарат, өзүнүн суюктугун чыгарат. Ошолордун даяр болуп турат. А биз муздак суу ичип алсак, алар жанагындай мышечный орган алар түйүлүп калып чыгарбайт. Анан жеген тамагыбыз сиңбейт, витаминдер бизге керектүү витаминдер сиңбей калышы мүмкүн. Ошондуктан суу ичкенде дагы сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Анан ушул суюктук дегенде чай же болбосо ар кандай соктор дейбизби, алар ошол суусундуктарга кирбейт. Бир гана суу, кирбейт. Бул таза, эгер фильтрден болгон болсо, анда жанагындай кайнатылбаган. Эгер шарт жок болсо, мисалы айыл жергесинде кайнатылып таза ичкен суу. Бул жака чай деле кошсок болот, бирок ал чайга таттуу кошулбаган, сүт кошулбаган таза чай. Сүт деп калдык, анан көпчүлүк мындай маалыматтарга таянсак, сүт адамдын ден соолугуна пайдалуу жактары көп деп айтылат. А кээ бир маалыматтарга таянсак, тескерисинче дагы маалыматтар бар да, адамдын ден соолугуна тийгизген таасири абдан терс деген дагы. Анан сиз кандай айтар элеңиз? Ошол эле сүт азыктары тууралуу. Бул нерсени мындай индивидуалдуу караган оң да. Мисалы, кээ бир ооруларга чындыгында сүт азыктары такыр болбогон бир абалдар бар да. Мисалы, аутоиммунный бир оорулар болушу мүмкүн. Анан бирок эл общий мындай жалпы айтканда, сүттү мисалы мындай кандай десе, мисалы айран бул более пайдалуураак да, себеби ал жакта лактозаны уже бактериялар бизге даярдап койгон, биз ичкенибизде биздин кайра пробиотик болуп бизге пайдасын алып келет. А сүттүн өзүн ала турган болсок, ал жактагы лактоза биздин негизи лактаза деген жана кылат да, фермент ошону аш кылат. Ошол жок болсо, ал бизге зыян болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, кээ бирлер сүт ичкенде ичи өтүп кетет. Бул түздөн түз өзү организм айтып атат, мага жакпайт сүт, мага сиңбейт сүт дегенчи. Аны уже негизи Кудай бизди ушунчалык жараткан, бүт нерсени организмибиз айтып турат. Ооба. Ошону просто биз кулак салып угушубуз керек. Ошол ичибиз өтүп аткан болсо, демек бул мага жакпайт деп уже ал нерсени жебегенге аракет кылышыбыз керек. Эгер дагы бир нерсени жегенибизде, мисалы, ичим көөт дейт, мисалы, көп өзгөчө ошол ундан жасалган тамактардын деп, демек мен жебешим керек деп өзү жана ар бир адам байкап койсо болот да, өзүнүн тамагын оңдоп койсо болот. Негизи адам өзүнүн организмине өзү кулак салып, көз салып турса эле эмне жагат, эмне жакпайт билинет деп айт. Анан жанагы дагы бир элибизге айткым келет да, мисалы, дарыгерлерге эмнегедир көбүрөөк жанагы кандай десем, дарыгер мени караш керек деген бир жанагындай да түшүнүк бар. Көбүрөөк. Мен антип айтпайт болчумун. Ар бирибиздин ден соолугубуз бул өзүбүз карашыбыз керек. Биздин эң биринчи максат бул ошол дарыгерге жеткизбеш керек. Албетте дарыгер уже ооругандан кийин жардамын берет. Бирок биздин ден соолугубуз бул биздин өзүбүздүн кандай десем, мойнубуздагы нерсе да, өзүбүздүн. Демек дарыгерге жетпей туруп эле биз ошол өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз көңүл бурушубуз керек, Дарыгерлерге өзүбүздүн мындай оорчулугубузду таштабашыбыз керек. Бизге дарыгерлер не должен деген сөздү милдеттүү эмес. Биз өзүбүз милдеттүүбүз, ден соолугубузду ар бирибиз караганга милдеттүүбүз. Ооруга алып барбаганга милдеттүүбүз. Анан ушул мезгилдер алмашкан сайын дагы адамдын организминде өзгөрүүлөр болот. Ошол эле жайдан күзгө өтүп аткан мезгилде күздөн кышка өтүп аткан. Анан азыркы учурда кандай? Азыр кандай көңүл бурушубуз керек? Көбүнчө витаминдүү азыктарыбыз азайып калды дегендей, жайында көбүрөөк ошол эле мөмө жемиштерге көңүл буруп калдык. Кыш келгенде ошол нерселер азайып турат. Мисалы, именно белок деп коебуз го. Белок бул жана жаныбардан алынган нерселер. Бул жумуртка, булар деген жыл сайын жыл 12 айда мисалы ар бир рационубузда болуш керек. Себеби белок биздин куруучу материал. Мисалы, үйдү кирпич менен кура турган болсок, адам турушу бул белок. Ар бир чачыбыз, тырмагыбыз баардыгы белоктон тургандыктан, даже гормондор чыга тургандыктан белок биздин рациондо сөзсүз түрдө болуш керек. Бул эт, жумуртка, творог жана быштак деген. Анан мөө жемиш, жашылчаларга келе турган болсок, булар сезондук.
мисалы жайында помидор, бадыраң дегендер болсо бизде рационубузда кышында алар уже жок болгондуктан кымбат, бизге алар уже жанагы пайдасына көрө зыяны көп болгондуктан уже биз кышында чыга турган нерселер булар. Капуста, сайвиз кышында вот ошо сезон менен эле алмаштырып кете берсе болот. Анан жазында даже уже жанагы жашылча жалбырактуу чөптөр чыгып калат. Укроп турабы жазында. Ошолордун колдонуш керек. Аябай эле бир көйгөй боло турган мисал болсо, мисалы айыл жергесинде мисалы буудайды өндүрүп, ишелеп мындай адам кааласа чындап аракет кылса баарын жолу табылат бизде бар. Ушунчалык азыр бар жок өнүккөн, мисалы интернетте ушундай караса эле баардык нерсе бар да. Просто адам каалаш керек, анан билим болуш керек. Сиз өзүңүз ушундай кандай тамактанасыз? Ар бир жеген тамагыңызга көңүл буруп, туура тамактанууну адатка айланып калса керек сизде, ооба. Мен деле мисалы эмне үчүн мен негизи диетологияга келдим. Мен өзүмдүн хотя врач болсом дагы оорум бар болчу да, көйгөйүм бар болуп, медицинадан өзүм жанагы именно дарылардан эч көйгөйүмдү чече албадым да. Анан бул зарына болчу. Зарына, тамактан кийин зарына, түндө зарына, жыгып зарына мен аябай кыйнап, анан мен уже изилдеп кеттим да, уже жанагы эле амепразол, жана алар временно да, ал ичкенде жакшы болосуң, бүткөндөн кийин дагы эле. Амепразол өзүнүн жанагысы бар, жаман жери бар, то что ашказанда кислотность чыгарбай коет, ошонун аркасында зарына болбой каласың да. Кислотность чыгып калгандан кийин белок сиңбей калып, адамда мисалы ар кандай оорулар пайда болот, чач түшүп калат, бүт эле белок жетишпегенден кийин кандай боло турган болсо, тырмактар сынып дегендей. Анан мен уже башка жолду издеп баштап, уже тамактануу болуп, изилдеп отуруп, анан өзүм көйгөйүмдү чечип таптым да. Анан ушул тамактануудан таптым. Анан карап, меге мен өзүмдү мисалы айыктырдым. Демек бул тамактануу турбайбы бардыгы деп, анан уже мындай уверенно өзүңдүн черебиз өзүңдөн өткөндөн кийин аябай бай каласың. Ошон үчүн прям бардыгына мындай жеткизгим келет да, канчалык тамактануу өтө маанилүү экенин. Эмнеден ошо туура эмес тамактануудан келип чыккан ошол зарына деп калдыңыз, балким биздин көрүүчүлөрдүн арасында дагы бул нерседен жабыркагандар болушу мүмкүн. Эмнелерге көңүл буруш керек экен, эмнелерди жебеш керек экен? Бул деле жанагы эле көп ундан жасалган тамактар, бул дагы ошол жанагы айтып атпаймынбы, ичек тамак сиңирүү системаны буза турган нерсе экен да. Мисалы кофеиндер, жанагы эле шоколад, кофе, мисалы ошол тамактар. Анан негиз тамактануу учурунда көп суусундук ичпеш керек экен. Ашказанга бир аз шарт түзүп бериш керек экен да. Мен ошол именно эң мага пайда алып келген нерсе бул тамактануу учурунда көп суудун ичпеш. Мисалы биз жанагы чайнекте чай дамдап алып, баягы кылып сөзсүз чай менен ичебиз го. Чайсыз мисалы даже элестете албайбыз. Ошентип мен чайды алдым, сууду алдым, ичем кичинекей. Бирок ошондо кылгандан кийин тык токтоду, баягы жана зарынам жок да уже. Деп анан ошонун башкаларга деле мисалы айтам. Көптөр айтышат мисалы, ал эч кандай таасир бериши мүмкүн, бербеши мүмкүн, суу өзүнчө кетет, анан тамак өзүнчө деп. Мен айтмакмын, баары бир таасирин тийгизет. Кислотность ошол ашказандын өзүнүн функциясын жакшы аткарыш үчүн мисалы сууду көп аралаштырбаш керек тамактануу учурунда. Демек ошон үчүн да кеңеш берилет турбайбы? Сууну тамакка чейин жана тамактан кийин деп. Демек бунун чындыгы бар. Ооба, чындыгы бар. Анан көбүнчө жанагы чач түшкөн, тырмак сынган учурлар деп калбадыңызбы? Анан бул дагы ошол эле витаминдин жетишпестигинен келип чыгат да. Ооба. Биздин айымдар негизи биз деген көптөгөн бир дефициттерге учураган убакыттарыбыз болот да. Мисалы биз кош бойлуу болобуз, биз төрөйбүз, 9 ай мисалы кичинекей бир тамчыдан деп коеюн, ошондон бир чоң адам жарата атпайбыз. Анан канчалаган биз өзүнүн сөөгүй кылып, анан этин эттей кылып бүт өзүбүздөн берип атпайбыз. Анан конечно биздин организм дефицитке учурайт. Өзгөчө ошол дефицитке биздин калкан безибиз мындай резко мындай баягы кылат экен да, мындай ответ берет экен дагы. Бизде ошол гипотиреоз болуп, ошо калкан безинин жетишпестиги келет экен дагы, ошо чач түшүп, анемия, өзгөчө анемия, аз кандуулук. Вот аялдарга айтмакмын, азаматсыздар, төрөдүңүздөр, но төрөп жана кылгандан кийин өзүңүздөргө да караңыздар, сураныч
канды текшертип, анемияны, мисалы анемия мен гемоглобиним жакшы деп койгондор да бар да. Чындыгында гемоглобин канчалык анемия бар экенин көрсөтпөйт, түздөн түз көрсөтпөйт. Ал үчүн атайын железо, ферритин ушундай анемияны анык көрсөтө турган. И кайсыл именно железо жетишпейби же B12 деп койду, ошол жетишпейби же фолиевая кислота жетишпейби көрсөтө турган анан нерселерди көрүп, анан ошого карап дефициттер токтоп турса, ден соолугуна дагы чындыгында чоң таасир берет. Бул жакта чач, анан башка нерселер булар второстепенный нерсе. Экинчи нерсени карайм да, биздин главный бул ден соолук, бул баягы эле жанагы биздин главный органдарыбыздын жабыркабаш керек. Анан булар жакшы болсо, чач бул уже өзү самаса өзү жакшы болуп кетет. Анан көбүнчө ушул аялдарда төрөт учурунда да ушундай кыйынчылыктары жаралат экен. Анан мырзаларда, эркектерде дагы атайын бир көйгөйлөр болуш керек, Көйгөйлөр мырзаларыбызда эң көп учурачу жанагы эле. Аябай биздин мырзаларыбыз 30-35 жаштагы мырзаларыбызда уже давление бар. Давление повышенный. Жанагы эле кант диабети бар, ашыкча салмак бар. Бул мырзаларыбыз көп эле жанагы айтмакмын аштарда отурган биздин мырзалар, колунда коласыз жүрбөгөн жанагы эле энергетиктер менен жүргөн биздин мырзалар. Булар көбүнчөсү ошол айтмак элем туура тамактануу, ошолорду жейиштирип, ошолор деле өзү аз айтканда жакшы болот. Курсактарын өзгөчө көңүл бөлүш керек да. Бирок ошол нерсенин үстүнөн иштөө үчүн, ошол нерселерди, кемчиликтерди кетирбөө үчүн, туура тамактануу үчүн мырзалар дагы кайрылышабы сизге, же болбосо көпчүлүк айымдар? Ошо мырзалар көбүнчөсү ашыкча салмак, давление, сахар, кант диабети. Сизге кайрылып кеп кеңештерин алган мырзалар болобу? Же болбосо? Болот, ооба. Мырзалар мындай да, мырзалардын организми башкачараак, мисалы аларда тестостерон гормону көп да, жакшы. Анан ал более жанагы мышцага көп кетет да. Алардан жакшы эффект көрөсүң да. Мисалы бир аз эле диетага отурсаң, алар сонун болуп артап калышат да. Жакшы жанагындай таасир берет. Бизде башкачараак аялдарда, бизде эстроген бул ошо именно майларга жана болгондуктан биздики акырында, бирок чындыгында бул күнгө чейин мен мактанбайм, бирок көп айымдарга деле, мырзаларга деле ошол именно салмакташтуу боюнча жардам көрсөтүп келем. Анын үчүн атайын арыктоо марафонум бар. Андан сырткары өзүңүзгө барып прям көрүнөйүнчү дегендер өзүмө келип консультация алып жанагы кылып атышат. Арыктап атышат, бул өздөрүнүн да каалоосу барлар да. Арыктоо марафонум бар деп айтып калбадыңызбы? Ушул тууралуу да кененирээк айтып өтсөңүз. Арыктоо марафонумда бул эмне үчүн, бул дагы эмне үчүн түзүлгөн нерсе. Мисалы, мага приемума келген адамга мындай кыласың десем, кетет, дальше унутуп калышы мүмкүн да. Анан арыктоо марафонду бир ай бою ал жакта даяр меню бар да, примерно мындай болот деген. Анан ошо менен жүрүп билимди алышат. Ал жактан сабактарды өтөмүн, зыяндуу тамактардын канчалык зыян, кандай нерселерге алып келет, ошолорду өтөмүн. Ар бир суроолоруна жооп берем. Бир ай бою мындай кайтарым байланыш менен болуп, аябай өздөрү да айтып койду, биз деле диетолог болуп калдык депчи. Ушундай билим алып, жана болуп калышат да. Ошон үчүн мен арыктоо марафонун более пайдалуураак деп ойлойм да, приемума караганда. Бир ай бою кайтарым байланыш менен бул жакшы да, түшүнүп калат. Анан терс көз карашын айткандагы адамдар болсо керек, мунун баарын жемек белек же болбосо деген сыяктуу ар кандай. Ооба, бул дагы ошол эле жанагы көбүнчө буларды жанагындай жертва адамдар деп коем да, болбогон жерден көйгөй издегенчи. Булар просто каалабайт, мындай ошондо кабыл алгысы келбейт дагы. Анан мен жана кыла албаймын, мен курсагым ачып кетет, мен мындай кылышым керек, суукта иши кылып бар жоктон баягы себеп издей берет. Мен ойлойм, бул даже бул туура тамактануу, мен именно арыктоо марафон кош бойлуу айымдарга, жаңы төрөгөн айымдарга, кант диабети менен жабыркаган айымдарга бүт ушундай боло берет да. Себеби бул арыктоо деген бул ачка жүрүү эмес. Арыктоо деген бул туура тамактануу, туп-туура тамактанып, 4 маал тамактанышып, фрукты жешип, и углеводдор дагы бар ал жакта, полезный, пайдалуу углеводдор. Ошолорду жеп, эч кандай ограничение жок болгону, ошо мучной, анан таттуулар салмак таштап атышат. Ошол мисал келтирип, бир күндүк тамактанууда эмнелер болуш керек? Ошолорго басым жасап өтсөңүз. Мисалы, ошол эле эртең мененки тамактанууда, түшкү тамактанууда эмнелерге көңүл бурушубуз, ошол эле кечки тамактанууда? Негизи биздин азыктар 3 нерседен турат да, ошону билишибиз керек. Белок, жанагы эле биз жаныбарлардан алган азыктар, жумуртка, эт. Анан углевод деген бар. Углевод булар бүт бардык крупалар, таруулар.
мисалы гречка, пшёнка, кыргызчаларым Ооба. пшёнка, анан ошол эле буудай кирет, бирок буудайда бизде именно буудайды алып салабыз да, рациондон улучша алып эле салган жакшы. Эми мейли аябай эле бир башында кичинекейден болот. Анан май бул ошол жаныбар майы, өсүмдүк майы, анан именно орехи, жер жаңгактар. Вот ошол нерсе ар бир рационубузда каралыш керек да. Белок сөзсүз түрдө болуш керек. Анан правила тарелки деген бар. Канча мисалы 50% сөзсүз түрдө жашылчалар ээлеш керек. Жашылчалар булар жанагы эле сезонный. Азыркы күндө ала турган болсок, мисалы ферменттелген капуста үйдөн өзү жасаса болот. Аябай жакшы нерсе, пробиотик, ал биздин организмибизге аябай керек нерсе. И бир жетинен клетчатка, и биздин таза пайдалуу бактерияларды кондурат да кишечниктерибизге. Анан 50% айттык, именно клетчатка болгон бул жашылчалар. Анан 25% бул белок. Бул жанагы эле эртең менен ала турган болсок, мисалы эртең менен жумуртка жакшы. Обедке бир котлета, эки кызыл эттен, кечкиге балык кичинекей. Примерно ошондой. Анан 25% бул жанагы углеводдор. Углевод бул жанагы гречка, жанагы кылса болот фасоль, нут, ошогон бүт тарылууларды алсак, буларды эми өзүбүздүн фантазиябызга жараша суп кылсак болот, суюк тамак, или гарнир катары кылсак болот. Примерно ушул нерсени кармаш керек да, камтыш керек. Ушул 3 нерсени дагы камтыш керек организмге керектүү. Белок, жир, углеводду. Көбүнчө айтылып калды, кечки 6-дан кийин тамактанбаш керек. Сизде да ушул нерсе барбы? Негизи мындай да, сиз качан жатасыз? Мисалы, негизи туура уктоо бул саат 10-да уже жатып, 11-де уйкуга кетиш керек. Нормада, что бизде кечинде атайын биздин гормондор чыгат да, соматотропин гормон, мелатонин дегендер чыгат. Булар ашыкча бүт бизге эртеден кечке чейин иштеп чыккан керексиз уже гормондорду, керексиз бүт элементтерди алып тазалайт, антиоксидант катары кетет да. Ошон үчүн мен дайым айтам, өзгөчө мына ашыкча салмактуу айымдарды адамдар карасаң, булар түндө көбүнчөсү 1-2 чейин жүргөн адамдар да. Бул дагы аябай таасир этет. Анан мисалы 10-до жата турган болсок, где-то максимум 8-де болот да. Аябай эле бир шарт тура келип калса, так 6-га чейин тамактанган жакшы. Бирок айтпайм, прям 6-да болду, всё деген эмес. 8-ге чейин ошол уктар астынан 2 саат мурда жеген жакшы. И жеңил тамак, жанагындай балык, анан жашылчалар көбүнчөсү. Ыраазычылык билдиребиз, анда чындыгында керектүү маалыматтарды алдык деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Анда сизге эркин микрофонду суналып, балким ошол биздин көрүүчүлөргө дагы да болсо бир кеп кеңешиңизди айтып өтөсүз. Дагы деле жанагы эле айтканым, бул кыргыз элиме кайрылмакмын. Сиздерден сураныч дейм. Аябай бир көңүл бөлүңүздөр. Тамактануу бул эң керектүү нерсе, бул биздин ден соолук. Мен ойлойм да, бул жашоого бизге Кудай өмүр бергенден кийин бул өмүрдү качественно өтүшүбүз керек да. Мындай нойт этпей, ай бул жагым ооруйт, анан ай тизем, анан бир нерсе дебей, мындай биздин ар бирибизде миссиябыз бар да, бул жөн эле келген эмеспиз, бир нерсе аткарышыбыз керек. Анан ошол нерседе мисалы активно жүрүү үчүн ден соолук керек, энергия болуш үчүн дагы ден соолук керек. Анан ошон үчүн тамагыңыздарды тууралаңыздар, өзгөчө жанагы пакетированный нерселерди жебегенге аракеттениңиздер. Болушунча үйдөн жасап өзүңүздөр, мен ойлойм биздин Кыргызстанда анчалык деңгээлде азыктар бузул элегалы, мисалы эттерибиз таза, азыктарыбыз таза, ошондуктан үйдөн жасап, балдарыбызды дагы биз келечекте биз себепкербиз, алардын тамактануу привычкасына биз себепкербиз, алар туура тамактанууну үйрөткөн дагы бизбиз. Ошондуктан туура тамактаныңыздар, ден соолукта болуңуздар. Дайыма ушинтип кандай абалда болсоңуздар дагы өзүңүздөр миссияңыздарды аткарып жүрө бериңиздер. Сиздерге дагы ыраазычылык билдирем, чакырганыңыздарга, ушундай мага сөздөрдү айтканга мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн. Ыраазычылык билдиребиз. Сизге да ушул таң эрте келип, бир гана өзүңүз туура тамактанбай, жалпы ушул кыргыз элине туура тамактанууну үйрөтүп, сунуш кылып келе жатат экенсиз. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз, ар дайым бар болуңуз. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн улантабыз. Келген коногубуз ушул туура тамактануу боюнча, ашыкча салмак боюнча кенен маалымат берген Тунукай эжекебизге дагы да болсо терең ыраазычылык билдирүү менен бирдикте биз жагымдуу жакшы музыкалык клипке кезек берели, андан соң студиядан кез келебиз.